Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда жаз келип, ушинтип алмалар гүлдөй баштады. Бирок бүгүнкү биздин сөзүбүз бул боюнча эмес. Албетте, азыр Кыргызстанда кеңири таркап жаткан мал оорусу, яшур оорусу тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Анткени эмнегедир биздин бийлик ушул нерсени жашырып жатат. Эгер көрсөңүздөр, жакында эле ушул оору Россияда башталган болчу. Ал жакта дагы Россиянын бийлиги фермерлерден, жөнөкөй адамдардан ошондой малдарын тартып алып, аларды өлтүрүп, өрттөп, көмүп жатышты. Россиянын эли каршы болгонуна карабастан, анткени бул чындыгында аябай коркунучтуу оору экен, туугандар. Эми бул кыргызча айтканда мындай вирус экен да, аябай тез жуккан. Малга деле, адамга деле жугат экен негизи. Чөп аркылуу, суу, аба аркылуу, адамдын кийими аркылуу жугат экен. Ушунчалык коркунучтуу экен да. А биздин бийлик болсо бул нерсени эч нерсе болбогондой жашырып жатат. Элдер депутаттарга кайрылып атат, биздин малдарды карап бергиле, кырылып атат малдарыбыз, яшур болуп калды деп. Элдердин депутаттарга кайрылганын депутаттар жогорку кеңеште айтса дагы, биздин бийлик эч нерсе болбогондой болуп эле сүйлөп коюп жатышат. Мындай нерсенин алдын алыш керек, туугандар. Болбосо мунун эң жаман жери Кыргызстанда жакын арада тез эле бүт мал жандык калбай калышы мүмкүн. Анда экономикага биринчиден эң чоң зыянын тийгизет. Азыр Кыргызстанда ансыз деле кымбатчылык, анча-мынча адамдар эт жебей деле жүрүшөт. Эгерде бул оору бат таркап, малдарыбыз жоголгон болсо, анда 10 эселеп, 100 эселеп дагы кымбаттап кетет, туугандар. Анан адамдарга жуккан нерсеси бул аябай коркунучтуу, туугандар. Адамдарга эми сейрек жугат экен, албетте, бирок ошентсе дагы сак болуш керек. Азыр анча-мынча жарандар айтып жатышат, Бишкекте жана башка шаарларда тонналап малдарды союп, кафелерге таркатып жатышат, арзан кылып, этти жегенден сак болуңуздар деп. Чындыгында азыр эттен дагы бир аз алыс болуп турушубуз керек, туугандар. Бул сейрек адамдарга жукканы менен сизге, бизге жукпай калат деп эч ким мындай гарантия бере албайт да. Ошондуктан азыр ушул нерселерден этият болуп турушубуз керек. Анан дагы ошол мал баккандар кандай кылып билебиз деп калган болсо, туугандар, муну билиштин жолу оңой эле экен. Ошол малдын бутуна, анан оозуна кичинекей болгон бөлчөкчө жара чыгып, анан ошол жара жарылып, чоң жарага айланып, малдын температурасы түшпөй, мал чөп жебей, баспай, ушундай болуп калат экен да, алсыз болуп. Бир эле малыңызга жуккан болсо, бат эле бардык малыңызга таркап, малдардын бардыгы ооруп, кырылып жатып калат экен. Ошол, туугандар, сак бололу. Колуңардан келишинче бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.